Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Сиздер менен мен Стамбаев Азамат Эдербекович, Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы Жалал Абад колледжинин кыргыз тили жана адабияты предметинин окутуучусу. Бүгүн сиздер менен манастануу предметинин алкагында кыргыз элинин улуу манасчысы Жыйманчы кылымдын Гомер аталган Саякбай Каралаев жөнүндө, анын кыргыз адабиятына, элдик өзеки чыгармачылыгына, жалпы эле маданиятына тийгизген таасирин, тийгизген салмагын, жалпы эле чыгармачылык бейнесин ачып берүүгө аракет кыламын. Дистанттык окуунун мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, сиздерге эң маанилүү деген аудио, видео материалдарды топтоого аракет кылдым. Менин оюмча сиздерге түшүнүктүү болот. Эң негизгиси биз сабактын максатына жетебиз деген ойдомун. Мына азыр Саякбай Каралаев көчөсүндө кетип баратабыз. Алдыбыздан чыккандардан улуу манасчы Саякбай Каралаев тууралуу сурап көрөлүчү. Алар билет болду экен, деги эле ушул көчөдө жашаган тургундар. Саякбай Каралаевди тааныйсыңбы? Саякбай Каралаев. Канчанчы класс окуйсуң? 6. Билбейт. Нет, не знаю. К своему стыду, да. По-моему, писатель. Тилекке каршы бүгүнкү күндө улуу манасчы жаш муундар арасында өз баасын жетишээрлик ала албай келгенси. Ушуга байланыштуу бүгүнкү видео сабакка коюлган максат студенттерге Саякбай Каралаевдин чыгармачылык, инсандык бейнесин ачып берүү. Ошондой эле студенттерге Саякбай Каралаевдин калтырып кеткен мурасынын маанисин жеткирүү болуп эсептелет. Саякбай Каралаев. Саякбай Каралаев 1894 жылы 7 сентябрда Ысык көлдөгү Ак Өлөңдүн Семиз белинде кедей адамдын үй бүлөсүндө туулган. 1930 жылдардын баш чендеринен тартып Каралаев манасчы катары коомчулукка билинип, 1935 жылдан тартып андан эпостун тексттери жазыла баштайт. 1936 жылдан тартып артисттикке өтүп, 1939 жылы Кыргыз СССРинин эл артисти деген ардактуу наам берилет. 1938 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болуп, кыргыз искусствосунун Москвада өткөн биринчи декадасынын жана андан кийинки декадалардын катышуучусу. Анын советтик кыргыз маданиятын өнүктүрүүдөгү орчундуу эмгеги жогору бааланган. Саякбай жалаң гана манасчы эмес, жалпы эле кыргыздын озеки көркөм чыгармачылыгын мыкты билген, көптөгөн үлгүлөрүн өзү да аткарган адам болгон. Саякбай Каралаевдин элеси Кыргыз Республикасынын 500 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн. Саякбай менен замандаш болгон Чыңгыз Төрөкулович манасчыны өз учурунда баалаган, кадырлаган инсандардын бири эле. Саякбайды акыркы сапарга узатуу аземинде Чыңгыз Төрөкулович сөз алып, эгерде менден өз элиңиздин улуу инсандарынан кимди билесиз десе, мен албетте Саякбай Каралаев деп жооп бермекмин деген эле. Эмесе жазуучунун манасчы жөнүндөгү ойлорун өз-өзүнөн уксак. Саякбай Каралаев жөнүндө кеп сала турган болсок, бул өзүнчө бир жаткан чоң жумуш. Эмне үчүн дегенде Каралаев деген ысымдын өзү азыркы муундар үчүн чоң тарых маани берип, мунун аркасында улуу Манас дастаны жатканын дары түшүнөбүз. Мына ушул Каралаевдин биздин заманда, биздин тушта
Manasты oşu Manas boydan tiri ap gelip göz aldыбызга сүрөттөп özübüzdün aң сезимибизге tereň iz salyp ketkenine men abdan razımındağı. Ulam estegen sayın uşul adamdın ululuğun göz aldıma keltirem. Manastın tarixin, Manastın jönün süйлeytiren bolsak, Karalayıpsız al söz boluğa da mümkün emes. Albatta Karalayıptan murdada bolgan ulu manasçılar göz ötkönдөр. Murdağı muğundardın öküldörü birinin artından biri tizilip kelgen çıgar. Tarihta izi kalgan çıgar. Biroq bizdin anıqtap görüp bilip kalganımız Karalayıp. An sayın Karalayıptan murda bolgan manasçılardı elestetebиz. Ankeni Karalayıp oşolordun kandaydır bir uyutkusu. Oşolordun kaldırıp ketken biz üçün çoğun dünyası, mülkü. Kim bilet birinci manasçı kim bolganın. Biz elbiz, jurtbuz. Bizin de basıp ötken küreş yolumuz var dep sezip. Eldin başынан ötkörgen tarihin birinci bolup kim ırga jamaktaganin kim bilsin. Balkim al 40 çoronun biridir. Balkim kabarsız bir jılkışıdır, koyçudur. Aytor biz anı hiç kaçan bile albayız. Biroq Manas eposu algaçkı başlalganında sızılgan bulaq öngdönüp, keyin jürüp oturup, doğordan doğorga göçüp, oğuzdan oğuzga göçüp, daira olup, ulan bargan sayın köbeyip, küçüp, jetilgenine şek yok. Munday alp nerse birden bir jarala albayt. Bul alp çıgarmaga Kırgız jurtunun neçen katar muğundarı emgek singirip, buğa özlerinin en mıktı talantların, en mıktı koyçulların juruşturup, yumuşap kelgen. Bargan sayın, kılımdan kılımga ötken sayın Manas epopeyasının özönü tereňdep, jüre bara ilimdin küçü menen özön dengizge, dengiz okeanga aylangan. Atügül epos Manas semete seytek bolup bölünüp, oşol ar bir bölügün bilgen, aytkan kişilerin özleri Manasçı, semeteyçi bolup hadisleşip ketken. Muna oşol bizge attары belgili 19-20 kılımdağı dö Manasçıların biri bizdin zamandaşыбыз, bizdin hasiyetli karıyabız, bizdin sıymığыбыз Sayakbay Karalayıp. Adatта улуу манасчылардын өзүнчө bir укмуштуудай өзгөчөлүгү бар. Алар манасчылык өнөрдү асмандан кандайдыр bir белги алгандан кийин, же болбосо аян көргөндөн кийин айтып калыкташат. Болбосо ошончо миңдеген сап ырды жаттоо же болбосо ойдон чыгарып айтуу жөнөкөй адамдын колунан келе турган иш эмес. Бул укмушту илим дагы бүгүнкү күнгө чейин так анык табышмагын таба элек. Adatта чоң манасчылар өз өнөрүн түш көрүү менен байланыштырат. Бирөөдөн үйрөнгөндүгү үчүн эмес, дал ошол түш көргөндүгү үчүн Манаста айтып калдык дешет. Бул сөздү башкалар сыяктуу эле Саякбай да айткан. Саякбайдын түшүнө Манас 2 жолу кирген экен. Анын айтуусу боюнча биринчи көргөн түшүнүн кыскача мазмуну мындай. Саякбай туңга атып үйүнө кайтат. Жолдо келатып bir кичинекей туура суунун жанындагы чоң ташка уктап калат. Өзгөчө заар үндү угуп, эсине келип караса, баягы чоң таш боз үйгө айланат. Ичине кирип барса, жайылган дасторкондун четинде bir аял өзүн мен Ханике энеңмин деп тааныштырат. Дагы кымыз сунат. Кымызды уртаар замат сырттан укмуштуудай жарык пайда болот. Сыртка чыга калса, адамдан өзгөчө салабаттуу 3 киши турат. Шагалы! Иттің ғана баласы! Же! Мен бергенім бар, же! Ач аузыңды! Же! Қорқпа! Аузыңды ач!
көрсө ошондо аян берген экен. Атам үйдөн башы балдарды такырушчу маселе. Анан кийин, вот есть вещи, которые мындай үйдө эки байке менен мен болуп калдык да. Анан кийин атам көп эле кетет. Кышында 2 айлап бүркү салганы кетет. Жайында концерттери менен кетет. Анан мындай Манаска да тиги Тиякбайка барганга көп эле чыгып кетет. Анан все воспитание мамамда болот да, в принципе. Ана ошо мамам кыйынга кармар эле балдарды. Атам мен абдан жакшы көрөр эле. Эң кенжеси болуп калдым. Улуу кыздары эже эле турмушка чыгып кеткен. Чындыгында улуу эжемдин 4 баласынан кичүүмүн. Андан кийинки эжемдин 1 кызынан кичүүмүн. Анан апам уялып бере эле, кыздар маң тең талашып. Кыздын 40-тын кырында төрөдүм деп калар эле мен апам. Анан жазуучулардын арасынан эң сакалдуусу атам болсо керек. Анан такай биздин үйгө көп чогулушуп, жазуучулар абдан көп келер эле. Анан келип ошо манас айтырып, атамдын кайсы сөздөрүн угуп, манасын угуп, ошонтор эле. Биздин үйгө Абдырасул Токтомушев, ошо киши менен бактын ичинде да көп чыгар эле. Абдырасул Токтомушев, Шүкүрбек Бейшаналиев, анан кийин Райкан Шүкүрбек. Ушулардын сүрөттөрү да көп да үйдө. Чогуу жүргөн бул. Маңдайыбызда парк болор эле да, ошо паркка барып эле, атам барганда эле четтен эле кишилер толуп калып эле. Эртең ошо кечке маал чыгат, ошо түнгө чейин ошо паркта, маңдайыбызда паркта отурар эле. Ушинтип жүрсең абаңды, бир балага саласың, селкинчек тепкен кыз болсо, селеңдеп ойноп каласың. Ушинтип жүрсең бачагар, мени бир шумдукка саласың. Кээде Манасты окуш керек дейбиз, бирок мен өзүмдүн тажрыйбамда Манасты окуш керек. Саякбайды окусаң анчалык каның дүргүбөйт, бирок Саякбайды уксаң укмуш каның дүрбөйт да. Манастын 1000 нускасын Нарын областына таркатып берет, эч нерсе өзгөрбөйт. Бирок 10 манасчыны алып барып Нарынды бир сере кыдыргычы, эл такыр өзгөрөт. Ошон үчүн Манасты окуш керек, иликтеш керек, бирок Манасты түшүнүш үчүн эң эле Манасты укуш керек. Манастын үчүнчү өзгөчөлүгү албетте бул көлөмү. Көлөмү өзү адабият китебинде ушинтип жазылып калган, Манасты Саякбай 3 күн 3 түн атты деп. Муну Ыбырай Абдрахманов жазган, өзү угуп, өзү документалдык түрдө күбө болгон. Бирок Саякбайдын бир өзгөчөлүгү бар. Саякбай бул манасчылар сыяктуу эле контордо же камеранын түбүндө манас айтканда алар корунуп айта алган эмес. Эң чоң манасын Убукеев жазып калган 14 сааттык манас, жарым саат сайын кассета түгөнүп үзүлө берген. Саякбай атабыз өзүн ыңгайсыз сезип, маанайы келбей ушинтип айткан. Бирок Саякбай атабыздын куш кармап турган сүрөтү бар. Ошону Шлапштейн деген фотокорреспондент Султан Сарыдан жолугуп, Саякбай тааныш экен. Саке бүгүн канча манас айттыңыз дегенде мен өмүрүмдө биринчи жолу рахат алдым. 21 күн манас айттым деген экен. 21 күн күнүнө 500 000 саптан эсептесеңиз, бир 10 миллион сап. Дүйнөдө көзү өтүп кеткендерден, көзү түрүүлөрдөн 10 миллион сап айткан түрүүлүү адам барбы? Бир жолу Айтматов менен Каралаев Чүй тараптагы бир чоң колхозго атайын чакыруу менен манас айтуу үчүн чогуу барып калышат. Анда Айтматов Саякбай жөнүндө макала жазсам деп артынан калбай ээрчип жүргөн убак экен. Колхоздо клуб да жок, эл да көп болгондуктан эшикте эле күпүлдөп манас айтып келет. Ошондо укмуш окуянын калганын жазуучунун өз оозунан уксак. Анан ошондо бир убакта карасам, эл журттун жыйналганы укмуш керемет. Трактор менен, грузовой машинеси менен келгендер, анын ичине толгон кишилер. Бала чакалар болсо дарактын бутактарына чыгып кеттир, куш сыяктуу конуп. Ал анан кийин бир убакта анан Саякбай Каралаев манасты айта баштады. Айтканда эми абдан элди көрүп, таза абада, жакшынакай жерде жайдын күнү кандай укмуш, ошончалык күчөп берилип, тимеле ушул күркүрөп аккан агын суудай айтып атат. Элдин баары ошону тыңшап атат. Баардыгы ошого тимеле берилип, ушунчалык тыңшап отурган кезде эми ушул турмушта ар кандай окуялар болот да.
кайдан экенин түшүндүрүп айтууга болбойт. Бир убакта асмандын үстүнө бир кара булуттар чогусу менен келип ушу каптады. Каптап, улам көбөйүп атат, улам басып атат. Ал каралайып ошого жараша ада күчөп атат. Эл журт ошончолук ошону тыңшап атат. Бир убакта эле чагылып анан кийин бир калың жаан анан кийин төгүп келип жиберди. Төгүп атат, келип уруп атат жаан. Биз да отурган жерге Саякбай өзү да жаандын алдында калды, биз да жаандын алдында калдык. Эми бул мындай жаанды мен көргөн эмесмин. Тим эле агын сууда эле үстүбүзгө кулап түштү. Ошондо мен ойлодум, эми ушул жаанда кимди ким угат? Саякбайды эле токтотот го, эл деле азыр чуркап бекинип жашынат го жаандан деп өзүм туруп кайра тиги контордун ичине кирип кеттим. Кирип кетип бир аз туруп мындай баш багып карасам, жок, баягы бойдон жаан күчөп атат. Ошо жаандын алдында жаан менен жарыша манас айтыптыр Саякбай ушинтип күчүн канчалык зор инсан экен көрсөтүп атат. Башка бир да киши даракта отурган жаш балдарга чейин тиги аял эркек тиги ар жерде тиги эптешип отурган, анда скамейка жок да, анда тиги зал жок, эптешип отурушат. Ошого карабай, жаанга карабай, бир да киши кыймылдап чыккан жок, эч жака жылып кеткен жок. Ошондо мен өзүм айттым, атаң көрө, мен абдан уяттуу иш жасаган турбайм деп, кайра чыгып, кайра жаандын алдында отуруп, Саякбай Каралаевдин жанында отуруп бердим. Жаан ушу жарым сааттан кем эмес, ушу узак созулду. Ошондо түшүндүм, ошондо билдим. Жааның деле, чагылганың деле, күндүн күркүрөгөнү деле эчтеке кеп эмес. Саякбай Каралаев манас айтканда кыргыз эли ошого бүт жан дили менен берилип, чын ыкласы менен тыңшайт. Анткени бул биздин руханий байлыгыбыз, руханий күчүбүз ушунда. Биринчи жылы атам каза болгондо радио телевидение рахмат постоянно абдан көп берип атты да. Постоянно эле көйлө берип, кайта көрсөтүп атты, кайта манас айтып атты. Ошондо отушенсеңер кадимкидей життигилер эле да телевизордо атамды. Аны уже кийин андай болбой калды. Көрөм эметем, мурун мындай ыйлабай көрө алчу эмес элем да. Ал ушунча жыл өттү. Чындыгы ушунча азыр даңазалап атамды ушунча эметип атат. Чын эле абдан эме киши болсо керек да. Үйдө жүргөндө андай чындыгында прям атам ушундай кыйын киши экен деп мен көпкө чейин билбептирмин. Ну писатель, манасчы деп көргөн. Чындыгында ошондой алып киши экен. Кийин билип особенно азыр болот. Уже өзүм мынча жашка келип улгайып калган сыймыктанам. Көчөдө баратканда баннерлерди көргөндө любой передача болгондо мындай азырда эле түшүнүп билип турсам деле толкунданып эле берем. Ата деген бери болсо, мен жолдош кызыл балайын, карыкка сабакайды, калжыратпай жейте, курмандыкка чалайын. Деп ошондо бир эки үйөдүн көргөн сембетей, мындай бетин көргөздө, доктор Фарозум бул деме. Ошо кезде бир эки менин жайым сурасаң, о балам Кураның ким, жайың ким балам. Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн аягына чыгып калды. Менин оюмча, улуу манасчы Саякбай Каралаев жөнүндө ар тараптуу маалымат бере алдым. Бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деп ойлойм. Теманы бышыктоо үчүн видеонун алдында атайын тема боюнча тестке ссылка калтырамын. Видео сабакты көргөндөн кийин ошол тесттерди белгилеп, мага жөнөтүп коесуздар. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.